Урматтуу көрүүчү, 3 нерсе артка кайтпайт экен. Бул атылган ок, айтылган сөз жана өткөн күндөр. Демек, бул 3 нерсени кайра кайталап өз ордуна алып келе албайт экенбиз да. Демек, баягы сөздү айтып жатканда дагы туура айталы. Ошол эле учурда бул биз жашап жаткан мүнөттөр, күндөр ар бирибиз үчүн кайра кайтып келбес убакыттар. Ошондуктан бул убакыттардан, бул мүнөттөрдөн тарта сиз дагы жакшы убакытты өткөрүүгө аракет кылыңыздар дейли. Биз албетте жардамдашабыз. Келчейчеле программасынын алкагында 2 сааттык шаңдуу маанай салуу, жакшы оюндар жана маек, сиздер менен жакшы маалыматтар болот. Бардык көрүүчүлөрүбүздү чогуу болууга чакырып өтөлү. Келиңиздер, чай ичебиз. Эшикте азыркы учурда -10 градусту көрсөтүп турган учур. Мурдагы күндөргө салыштырмалуу бир аз жылуу. Албетте барыңыздардын үйүңүздөргө жылуулук каалап өтөлү. Айпер Адамкулова кызматыңыздарда болом. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Эми урматтуу көрүүчүлөр, бул убакыттарда биздин студиябызга келген коногубуз бар. Кирип келгенде эле дароо студиябыз сонун бир жаркырап келди. Эртең менен көбүн эсе конокторубуз мындай уйкусурап келчү эле, абдан маанайы сонун экен. Сиздерге тааныштырып өтөлү. Азыркы учурда мыкты аткаруучу катары элдер таанып жатат. Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын ырчысы, ошондой эле көптөгөн эл аралык сынактардын лауреаты, бизде конокто ырчы аткаруучу Лера Кабылжан кызы. Кош келиңиз. Чоң рахмат. Көрүүчүлөр менен аябай сонун учурашып калдык жана учураштыбыз. Барыңыздарга кутмантаң деп. Кош келиңиз. Чоң рахмат чакырууңуздар үчүн, суукка карабай чакырганыңыздар үчүн, эфириңиздерди жаппай. Суукка карабай уйкуңуз ачылып, Бүгүн эфир болот деп, түндө эртең эфир болот, эртерээк жатайын деп, эрте жатып, таң атпай турганмын. Эң сонун. Негизи турганда эле маанайыңыз ачык болобу сиздики? Мен маанайым дайыма ачык болбойт, бирок учурда ачык, анткени учурда мен кыялым орундалып, апам менен чогуу жашап атат. Айылдан келип, шаарда апам менен жашасам экен деп кыялданып жүрчүмүн да. Апам келип калды жанымда, ошон үчүн элера тур бүгүн эфириң деп тургузду апам. Демек апаңыз ойлоп атканда маанай сонун болуш керек экен. Апам жанымда болгон үчүн маанайым жакшы болуп атат. Кудайга шүгүр, апалар бар болсун, аман болсун, дайым жаныбызда болсун. Эң сонун. Кош келиңиз, маанайыңыз дайыма ушунча жаркырап ачык жүрсүн дейли. Анан айтсаңыз, дароо эле ушул суроону берейин. Бул да сизге көп берилет болуш керек. Элера деп атыңыз өзгөчө да. Бул бая сахнага атайын ушундай чыктыңызбы же өзүңүздүн эле паспорттогу атыңыз ушундайбы, айта кетиңизчи. Көп эле ошентип сурайт, анан сиз дагы сурап атасыз. Айтып коеюн, менин чыныгы атым, паспорттогу атым Элера. Атам коюптур атымды. Анан мен көп деле бала кезде атың эмес, даже кызмынбы, баламын, мен өзүмдү бала кезде мен эркек баламын деп ойлоп жүрчүмүн. Кийин чоңойгондон кийин көрсө кыз экен. Аябай кайгыргам, неге кыз болуп калдым депчи. Канча жашыңызда атыма деген маани берген. Андай билбейм, мындай кыз болуп деп, мындай өзүнчө кызга айланып баштаган кезде сезип баштагам. Кыз турбаймынбы, көчөгө чыкпаш керек, андай кылбаш керек дегенде анан байкап калгам. Атым Элера. Чыныгы эле атым Элера, атам койгон. Эмнени түшүндүрөт болуп экен? Ушул көп адам сурай бергенден анан мен Google'га жазып издеп көрдүм. Анан Элера деп карасам, карабайсызбы, бул Кудайдын планы го. Элдин адамы, эркин адам деген маани экен да. Элдин
мындай любимчик народа деп орусча чыгарып берди да. Ошо элдин сүймөнчүлүгү, эми атыма затым жарашып элдин сүймөнчүлүгү эле болсом экен. Ушундай элдин сүймөнчүлүгү, элдин адамы, эркин адам деген маани берет экен. Эң сонун элестетсеңиз, мен өзүм да билбептирмин. Атыңызга затыңыз жарашып жүрө бериңиз эми. Амин. Ал эми азыркы учурда мындай чынында эле сонун ырларды аткарып жатасыз. Аткарууңузду абдан мыкты деп баягы эл алдында жүргөн ырчылардан да угуп калып атам да. Азыркы учурда филармонияда Илера деген кыз чыгып атат, ал катуу чыгып атат деп баалап айтып атышат да. Мага да абдан кызык болуп сизди баягы ырларыңызды угуп карап жүрөм да, чындыгында мыкты ырларды аткарып жүрөсүз, аткарууңуз мыкты экен. Анан деги эле бул жаатта өзүңүз билим алыптырсыз, кичинеңиздеги кыялыңыз болсо керек, Бала кезимде кыялданганды деле көп билчү эмесмин, бирок ушинтип бала кезимде терезеде тура алып, мындай өзүнчө эле интервью бере берчүмүн да, орусча, кыргызча, билген орусчам менен эле интервью берип, өзүм суроо берип, өзүм жооп берип. Анан мен ойлочумун, актриса боломун же ошол бийчи же ырчы, бийчилик менен актрисалыкка көбүрөөк кызыкчумун. Кечке эле биле берчүмүн. Музыка чыгып калса эле кечке биле берчүмүн. Токтобой эле апамды коюп алып, апам карап, күлүп, азыр деле карап, күлүп отура берет. Ырдай берем, бакырып-кыйкырып биле берем. Бала кезимде кыялданбасам дагы, кыялданууну билбейбиз да бала кезде. Ушундай, ушул тармакты көздөй акырын кете берген окшойм дейм да. Кыял болуп калабы получается. Жакшы. Анан көп нерсе сизди ошол Махабат Закымдары чыгармасы менен көп чакырып атышат болуш керек. Мен байкашымча да, бул чыгарманы ошо биз да коюп алып, жыргап угуп атабыз. Өзүнчө армандап. Ооба. Анан ушул ырды кандай ырдап калгансыз, айта кетсеңиз? Бул ырды ошол кино Министрдин кызын махабаты 4 чыкканда ошол режиссер ырына саундтрек ырдаганы ырчы издеп атыптыр. Анан ошол студияга барган звукорежиссер Молдалы Байкеге экөө кеңешет го, досу. Ошол музыканы жазган, кинонун полный музыкасын жазган Молдалы Байкеге айтат го, анан ал мени тааныйт да. Анан бул ырды вокальный дагы жактары бар, бийик, анан кимге ырдатсак деп, анан ошол жаңы чыгып келаткан ошол күчтүү ырчы бар деген го. Элера деген кыз бар да, ырдатып көрбөйлү дейт, ама чалат. Анан мен давайте көрөлү деп, жаңы ырма кызык болду го, давайте деп эле чуркап эле келип эле анан угуп көрдүм, уксам аябай сонун экен. Бала кездеги кинону элестетип, бала кезде көргөнбүз да. Анан дароо эле макул болдум, бирок 3-4 күн убакыт бергиле, мен даярданып келейин дедим. Сиңирейин, бышырайын, тилим көнсүн сөздөрүн айтканга багы полный 100% отдачаны берейин деп бир жума даярданып келип туруп эле жазып салдык. Анан режиссерго вообще жагыптыр. Ошол пробабыз эле аябай жагып, чынде күчтүү экен деп. Көрчүлөр, бул кыз табастык эмеспи чото деп. Анан аябай режиссерго жагып, прям жагып калды да. Анан кинодо катышкан актерлорго дагы полный составка баарына жагып, тим эле баардыгы чыга элек кезде эле угуп башташыптыр. Всё, анда Элеранын аткаруусу жакта, Элеранын аткаруусунда эле кете берсин деп, анан сразу клипти да өздөрү тартып, бат-бат эле ошентип чыгып кетти. Анан ошол башындагы биринчи угармандар эле жактырып баштаганда, анан азыркыга чейин элдер ушулар менен заказ көп беришет, тойлорго, концерттерге, анан айтор жактырып, көбү жактырып угаттыр. Мен аябай кубанычтамын, эмгектенесиң да. Тытынып кечке бир жума угуп, жаттап, моюрун кандай берсем экен деп ошол абалга түшүп, автордун абалына түшүп ырдаганымды элдер баалап атса, мен аябай сүйүнүп, илхам алып, дагы кандай ырларды ырдасам экен деп аракет кылып атам. Чыгармачылыкка мындай жаңы киришип баштадыңыз да, же мурдатан бери эле бул тармакта жүрүп, аракет кылып чыга албай жүрдүңүз беле? Чын айтканда, мындай чын эле айтыш керек. Чын эле айтыш керек. Мен чыга албайм мынча жылдан бери деп айткым келбейт. Мен чындап мына 2023 башталганда чындап мындай кириштиңиз. Жакшылап иштеп баштадым го. Анан мурда университетте окуп жүргөндө эми практика болуп, концерттерге барып, көп деле ырлар жазбай,
Эми окуп жүргөндө бюджет окудум да, анан ал кезде бюджет окугандарды билесиз, өзүңүз сыгып майын чыгарып окутушат, анан ал кезде ыр жазганга деле жетишпейсиң, өздөрү жөнөткөн практикага, мисалы тияка бияка ар кайсы регионго жөнөтөт. Концерттерге, военный частьтарга көбүнчө практика алып келгиле, сүрүңөрдү жеңгиле деп, хотя менде сүр деле болбогон. Ана элдерге көнгүлө депчи. Анан ошентип эле жүрчүмүн, бирок ушул 2023-дө башталганда катуу иштеп баштадым да. Анан өзү баягы катуу киришип, желание менен өрттөнүп иштегенде результат бат эле болуш керек дейм да. Анан мен көп жылдан бери иштеп, анан чыга албай деген нерселерге көп деле ишенбей калдым. Тытынып эле катуу иштеп, күнүгө иштесең, мен азыр деле өзүмдү өтө көп иштеп атам деп айтпайм. Иштеп атам, бирок Димаштай болуп иштебей атам да. 200-300% берилип иштегенде ошондой Димаштай результат көрсөтөт болушум керек да, буюрса. Эми дагы жандан күчтөнүп атам, буюрса. 2024-тө. 2024 уже Димаш менен ырдайм. Буюрса болсун дейли. Димаш жагат окшойт сизге ырдаганы чыгармачылыгы. Димаштын уровени недавно ошол Астана шаарында, Казакстан борбор шаарында саммит болгондо Кыргызстан атынан Кыргызстан өкүлү болуп, элчиси болуп жалгыз мени жөнөтүштү, Министерство культуры. Маданият министрлиги, анан барсам, Димаш келип атпайбы? Димаш, Роза Рымбаева, ошолор да биз менен чогуу бир сахнада ырдашат экен. А мен Роза Рымбаеванын ырларын вообще армандаган күндөр ай деп бир жума мурун ырдаганмын. Кечке угуп, Роза Рымбаеваны угуп, берейин депчи, ошол эми нече мекенге болгон сүйүүнү ушундай берилгенин угуп, опут аласың да чоңдордон. Угуп, өлө жакшы көрөмүн го Роза Рымбаеваны, Димашты да жакшы көрөм. Техникасы, аракети, иштегени, элдер менен болгон мамилеси не только таланттуу, ал адамгерчиликтүү да. Анан деп ошол адамдар менен чогуу ырдасам, дуэт ырдасам, же болбосо мен ошондой результат көрсөтсөм деп ойлоносуң да. Ойлонуп жүрсөм эле алдыңыздан чыгып калышты. Репетицияга келе атышпайбы? Шокмун мен. Өлө сүйүнүп, титиреп, калтырап, кызарып чыктым мен. Барып сүйлөй албай, титиреп, ары көздөй барып бизге жуунуп, Кудай, всё эле, не болду сага, нормально всё деп барып, анан сүйлөшүп, аябай кыргыздарды аябай өтө жакшы көрөт экен, билбейм. Кыргызстандан келдим, ушундай сиздин чыгармачылыгыңызды аябай эселейм, ушундай десем. Мен кыргыздарды аябай жакшы көрөм, менден чоң салам деп, жалпы кыргыз элине салам жолдоп жөнөттү. Анан баары менен жөнөкөй, телевизордон көрүп, телефондон көргөн башка экен, анан жанынан дагы аябай мындай собранный, маданияттуу, монтип өзүнчө эле чиренип, булар дебей жок, ар бирине сонун мамиле жасап, тияктагы жөнөкөй эле бир кызматчыга деле сонун мамиле жасайт экен да, мен ойлоймун да, ошондой жөнөкөйлүгү, ушундай тартиптүүлүгү ушундай чоң ийгиликке жеткен того депчи. Анан ошо Роза Рымбаева менен да сүйлөшүп, көрүшүп, көп нерселерди айтып берди. Биз ал жакта 3 күн бою чогуу болдук. Күнүгө эртеден 10-дон түнкү 11-ге чейин репетиция болуп атты. Чоң президенттердин көрүшүсү болгондуктан аябай катуу даярдандык. Сонун советтерин айтып, жиберттир да сизге бир мотивацияларды бериптирби? Мотивация алдым. Аябай сонун. Сонун Роза Рымбаевадан саламдарды кабыл алдык биз, Кыргызстанга салам жолдоптур. Азыр бир аздан кийин маегибизди улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуз. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1-ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала-Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала-Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерде күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук сыйыр буюму баш байгеси күтөт. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала-Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты.
Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Gold түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Gold чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Ал эми биз көрсөтүүбүздү уланталы. Бизде студиябызда конокто супсулуу айыл мырчы аткаруучу Элира Кабилжан кызы. Айтсаңыз, негизи ырчы болуш өзүнчө бир нерсе, талант бул, өнөр өзүнчө. Ошол эле учурда аны өнүктүрүш үчүн адам өзү менеджер да болуш керек да азыркы күндөчү. Өзүнө-өзүчү анткени адамдар менен тил табышуу, өзүңдү бир жакка алып баруу, мен талантым бар чакыртсын деп деле отура берсе болот да, бирок өзүңдү көрсөтүү, Инстаграмдан активдүү болуу жана башка соцсеттерде. Сизди ушуну байкадым да, ушул активдүү экенсиз. Бул баягы ушул өзүңүз ушундай ачыксызбы же чыгармачылыкка келгенден кийин ушундай болуш керек деген иштеп атасызбы дейм да. Ушул суроону эч ким бербептир. Дагы Эч ким бербептир, чын айтсам. Билбейм, бала кезимден эле негизи ачык, мүнөзүм ачык, бир нерсени прямой эле айтып таштап, жаман көрүнүп же жакшы көрүнүп басып жүрөм. Анан бул соцсеттер ооба багы деп отура бересиң да. Ооба. Анан элдер менен сүйлөшүп, негизи эле элдер менен жаңы адамдар менен таанышып, сүйлөшүп жагат мага өзүмө. Баягы айтат го, биз баарыбыз баягы Кудайдын жараткан адамдарыбыз да. Анан аларды бирөөнү жаман көрүп, анан деп жүрбөй, баары менен жакшы көрүп, ар бир адамдын жакшы сыпаты бар деп, ар бирин жакшы көрүп, ар бири менен тил табышкан аракет жасайм. Тем более сиз айткандай ушул тармакта болуп аткандан кийин баягы алыш беришти постоянно кылып турганга аракет жасайм. Бул менин Кудай берген эмем түбүмдө да бар экен. Жөндөмүңүз бар. Жөндөмүм бар экен. Анан аны мен өзүм дагы өстүрүп атам. Кетип болгон эч нерсе кылгым келбейт, жаткым келет, сүйлөшкүм келбейт, бир жакка баргым келбейт, чачың тарагым келбейт. Эфирге барам десе бетиңди жасагың келбейт да. Жок, бирок жок эле барышың керексиң. Айпиреже менен барып сүйлөш деп. Таныш, көр, элдер менен учураш, кандай жакшы нерсе болуп атат деп өзүмдү өзүм чыгарып, болгон жөндөмүмө дагы өзүм кошом. Аракет кылам. Эң сонун мотивацияны көбүнчө өзүңүз берет окшойсуз. Өзүм берем, өзүм ким берет башка. Мана антишип калганда дагы кой депчи өзүм ушинтип, анан көбүнчө мотивацияны апам берет. Элен давай, Эленди эркелетип коет го. Элен давай, YouTube каналың чота 2 жума болду, эч нерсе чыкпай калды. Да, Комуздун YouTube каналда Элера Комуздун коштоосунда ырдайт. Көбүнчө эстрадный ырдап эле, кээ бирлери Комуздун коштоосунда же аккордеондун коштоосунда ырдай алышпайт да, ритмге түшүш кыйын. А мен Комуздун коштоосунда ырдайм. Анан эмнеге ол болсун деп Комуздун коштоосунда деп рубрика ачып койгонмун да. Анан ошону эле апам кана рубрикаң ар жума сайын чыгат деп атпадың беле, чыгарбайсыңбы деп эле апам мотивацияны апам берет көбүнчө. Эң сонун колдойт экен да, сизди карап бир четинен иштеп атканыңызга дагы сонун түрткү берип атыптыр да. Сонун баягы өзүңүз айткандай 2023 жакшы киришти, мындай чыгармачылыкка иштеп баштадым дедиңиз. Анан чыкканда эле ырчынын баарына эле буйруй бербейт. Филармонияда иштеп калуу, чоң сахналарда жүрүү, өзүңүз айткандай Казакстандын мыкты деген ырчыларынын жанында жүрүү буйруй бербесе керек да. Анан чыкканда эле жакшы жерлерди ырдап атасыз, жөн эле жерлерде эмес дегендей. Бул нерселерге сүйүнүп атсаңыз керек? Бул нерселерге аябай сүйүнүп атам. Аябай сүйүнүп атам. Кудайга чексиз шүгүр, мени колдогон адамдарга, баягы жанымдагы адамдарга, чыгып аткан адамдарга эң биринчиден ошол Кудай өзү шанс берет деп ойлойм. Анан жанындагы адамдар, эң биринчиден жанындагы адамдар колдобосо бекер, эң биринчи эле ошол жанындагы адамдар көрөт да. Эгер ошол мен жанымдагы ушул учурдан пайдаланып айткым келип атат, көрүп атса, ошо мени колдогон адамдар башынан байкап жанында жүргөн адамдар колдоп ошолор чыгарды деп ойлоймун да. Эгерде жанындагы адамдар жакшы эмес болсо, мындай жөн эле болуп калып кетмекмин деп ойлоймун. Анан жанындагы адамдарга, менен чогуу иштешкен командага чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат сизге. Рахмат.
Аксай Мухаммед уулу менен дуэт ырдап калып атасыздар, Негизи кайсы мырза менен ырдаган сизге көбүрөөк жагып атат? Мында үнүңөр төп келип дегенде, кайрыктарды туура алышып беришип же баары менен мисалы же баары менен ырдай бересизби? Негизи айтканда баары менен деле бирок гармонично болуш кыйын. Үнү бири-бирине өзүңүз айткандай төп келип, дал келип, андай туура эмес болуп калат. Кээде менин тембрима бирөөнүн тембри туура келбей калышы мүмкүн. Бирок ошол Аксай Мухаммед уулу агай мен университетте окуп жүргөндө, искусство университетинде окуганда агай ал жакта мугалим болчу. Мага берген эмес, бирок эми сурано агай деп көнгөнмүн да. Анан ошо агай менен ырдап калдым. Бул дагы бир жакшы сонун нерсе болду деп айтсак болот. Анткени ошол ыр менен дагы көп жерге чакырышты, заказдар көп болду, элдер суранып татышты. Мен бир учурда филармониядан апам катты ооруп калды го, анан ошондо сиз билгендей эле айтып атам, катты ооруп калды, анан ошондо мен бүт нерсеге желаниям кетип, мен филармониядан кетип калдым, айылга кетип калдым, апамды карайм депчи. Анан ошол учурда мага көп адамдар Инстаграмдан жазып атышты. Биз концертке бардык, сизди көргөн жокпуз, сиздин ордуңузда Аселдей мырын башка кыз ырдап атат го, эмнеге сиз ырдабай калдыңызбы, жумуштан кетип калдыңызбы деп жазып атышты. Анан ооба ошондой болуп атат, азырынча ушундай апам ооруп айылдамын. Возможно, иштейм, возможно, иштебей калышым мүмкүн, кайра ушундай болуп атат десем, анан жаль, келиңиз сураныч деп жазып атышты да. Ошол ыр менен элдер кыйла таныптыр. Мен анча деле Аселдей менен, Аселдей экөөбүздүн дуэтибизде. Анан мен эме кылдым мындай, анан ойлонуп калдым, элдерге кыйла эле өтүптүр бул. Жарым жыл бою ырдап, элдерге өтүптүр. Анан апама да айттым, апама айтсам, апам да жакшы болуп калды. Анан апам өзү айтып калды, болду, иштей бер. Мен ооруп калсам, сенин жаныңа келем. Эми оорубасын иншалла. Иштей бер, ишиңе кайра кир. Ырда, ырларыңды ырдап эле, иштеп эле жүрө бер. Мен да өзүмө жакшы карайм, давай иштейли деп ошентип апам ошентип мотивация берип, апамдын айтканынан анан кайра келип филармонияга ноябрь айынан баштап кайра иштеп баштадым. Ал дуэтибиз дагы ошол үнүбүзгө дал келип жакшы болду. Ушундай жакшы чыгыптыр да. Башка адамдар менен ырдасам деле балким билбейм, жакшы болоттур да. Бирок баары менен деле андай жакшы болбосо керек, билбейм. Ырчы болгон кандай өзү? Жакшыбы? Аябай башкача суроо го. Ырчы болгон. Эми бечети жакшы, баягы кыйынчылык болуп кеткенде деп ойлонуп каласың да. Неме деп ойлонуп кетем. Айта берейинчи де. Айта бериңиз. Ырчы болбой эле, мындай бала кезден эле медреседе окуп эле, мынтип эле оронуп эле ушинтип жүрө берсем, бирөөгө тийип алып эле, ошону каршылап сен жакшысың деп ошону иштетип отура берсем болчу экен деп ойлоп калам да. Кыйналбай эле деппи? Кыйналып ушинтип тутунуп биякта жүргөндөн көрө деп анан кайрадан ойлонуп калдым. Жок, Кудай бекерден ушундай нерсе кылган жок. Ошо элдин керегине жарасын, Кыргызстан маданиятына, патриоттуулук дагы бул имандан экен да. Кыргызстандын керегине жарасын деп туруп анан чыгарса керек деп кайрадан өкүнбөй эле иштей берем. Ырчылык 70%, 80% жагат. Ырчылык сизге жарашат да, аябай. Келиңиз, эми сизди чакыргандан кийин ырдатпасак болбойт. Негизи көбүнесе ырчылар эртең менен келгенде мен тамам ооруйт деп башташат. Бирок сиз эми ал сөздү айтпайсыз, бош керек. Айтпай эле. Бизге жакшы бир чыгарма аткарып бериңизчи, сураналы. Жалпы телекөрүүчүлөр үчүн, сиздер үчүн мен аябай жакшы көргөн апам эле айтып берет, ушул ырыңан башка ырыңды ырдабайсыңбы деп. Бирок мен ушуну жакшы көрөм да. Рыспай атабыздын классикага айланып калган биз экөөбүз чыгармасын ырдап берейин. Сонун болот. Билбейм кайдан жаралгансың сен мага, маңдайыма бүткөн жалгыз бакыттай, сени сүйүнүм буйрук алып тагдырдан, башкалардын мени сага татыбайт.
же атайын сен жаралып мен үчүн төрөлгөндө мендик болуп төрөлдүң а болбосо айтчы жаным эмне үчүн зарлап тапкан перзентимдей көрүндүң сени сүйдүм буйрук алып тагдырдан башкалардын мени сага татып айт башкалардын ой башкалардын мени сага татып айт ширкин ай, кандай сонун чынында классикага айланган сонун чыгарма жана сонун аткаруу болду. Биз экөөбүз деген чыгарма. Качан биз экөөбүз деп чыгарасыз жаныңызга бирөөнү? Ошол болсун деп мен да ойлонуп баштадым чата. Ким болот экен деппи? Азыр жокпу? Азырынча жок мындай. Прям 100% деп айта албайм мен. Бар вариантта. Жакшы. Элер, убактыбыз тилекке каршы аягына келип калды. Сиз менен дагы эле сүйлөшүп отургум келип атат чынында. Дагы келип кетиңиз эфирибизге. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз, чынында сонун ырдайсыз, сонун талантсыз, дагы да болсо ийгилик. Эл алдында жакшы бир чыгармаларды аткарып, дагы өзүңүз айткандай сыймыктанган ырчыларда болуп, элдин ырчысы болуп жүрө бериңиз. Рахмат, чоң рахмат. Рахмат билдиребиз. Анан бул сизге биздин көрсөтүүбүздүн атынан болсун. Чакырып белек. Ооба. Барып чай ичип коюңуз, апаңыз менен биргеликте. Чай ичип атканда биздин телеканалды белгилеп туруп, мени белгилеп туруп чыгарып койсоңуз, мынакей ичип аталы. Апама чай берип атам. Чоң рахмат. Башылык билдиребиз. Элера Кабилжан кызы бүгүн бизге кызмат конокто болду. Кызматыңыздардан мен Айпер Адамкул болдум. Кайрадан көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.